Кайсы унаанын айдоочусу жол кырсыгында күнөөлүү болот? Азыр бул жерди карасаңыздар, мына айлампа көрсөтүлүп атат. Айлампа негизги экенин да көргөзүп, мына айлампада 4 негизги жол экенин билдирген, айлампа экенин билдирген белгилер турат. Анан ушул айлампада 2 унаа жол жүрүп баратат. Көк түстөгү жеңил унаа жана кызыл түстөгү. Азыркы учурда көк түстөгү жеңил унаа кызыл түстөгү жеңил унаанын алдынан кыя кесип, бери бурулуп чыгып кетейин деп атат да. Мына ушундай кылып жүргөнү эрежеге туура келеби деп бизден сурап атат. Жок, туура келбейт. Карагыла, бул өкө тең негизи круговойдун ичинде болгондо негизги жолдо болуп эсептелинет. Анан жүрүп бараткан унаанын алдынан өтүп тоскоолдук кылганга эреже тыюу салат. Азыркы учурда көк түстөгү мына кызыл унаанын алдынан кыя кесип өтөм дегени бул эреже бузууга кирет. Ошондо жол кырсыгында ким күнөөлүү болот дегенде ким деп жооп берет экенбиз? Көк деп жооп беребиз. Көк унаанын айдоочусу. Кыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсунда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.